Саламатсыздарбы, сиздер көрүп жаткан Лондон BBC эл аралык спорт жаңылыктары менен тааныштырабыз. Мен Акчолпон Койчиева. Лондонда мечиттин тушунда кече болгон чабуулду иликтеген полиция унаа менен элди сүздүргөн киши тууралуу маалымат болгон эмес деп билдирди. Бириккен Улуттар уюму Таиланддын өкмөтүнө кайрылып, королдук үй бүлөгө шек келтирген үчүн берилген жазаларды жеңилдетүүнү суранды. Лондондон баштайбыз. Британияда 3 айдын ичинде 4-чү террорчул чабуул жасалып, полиция тергөө иштерин жүргүзүүдө. Лондондун түндүгүндөгү мусулмандар жашаган аймакта 47 жаштагы киши мечиттин тушунда кишилерди сүздүрүп, бир адам каза тапты, 10 жаракат алды. Чабуулчу террорчулукка байланыштуу айыпталып камакка алынды. Британиянын премьер-министри Тереза Мэй бул чабуулду элди бөлүп жаруу аракети деп айыптады. Бул өз иши менен алектенип, оокатын кылып жүргөн карапайым жана күнөөсүз кишилерге каршы дагы бир чабуул болду. Бул жолу ыйык Рамазан айында чогуу намазга жыгылып, ооз ачкандан кийин үйлөрүнө бараткан британдык мусулмандар бутага алынды. Биз бүгүн мурункудай эле биригип, дагы бир жолу жек көрүүчүлүк жана ушул сыяктуу жамандык эч качан ишке ашпасын билдирүүгө чогулдук. Сиздер көрүп жаткан BBC кыргыз кызматы жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Португалиянын борбордук аймактарында токойлор өрткө чулганы бери дегенде 62 адам каза тапты. Өрттү өчүрүүгө жүздөгөн кишилер тартылды. Өрт өткөн 6-күнү чагылган түшкөндөн башталды деп болжонууда. Курман болгондордун көбү машинасы менен качып баратып, өрт менен түтүнгө кабылган деп айтылууда. Франциянын президенти Эммануэль Макрондун партиясы парламенттик шайлоонун 2-чи айланпасында добуштардын абсолюттук көпчүлүгүн жеңип алды. Бирок айрым кесиптик уюмдардын лидерлери анын пландарына каршы күрөшөбүз деп айтууда. Шайлоого добуш берүүчүлөрдүн 40% катышты. Орусиянын коргоо министрлиги Сириядагы орус күчтөрү жайгашкан аймакта кандайдыр учак же дрон уча турган болсо, аны бутага алабыз деп эскертишти. АКШ аскер учагы сириялык учакты атып түшүргөн эле. Орусия Сириянын аба мейкиндигинде кокустуктардын алдын алуу тууралуу Америка менен кызматташуу келишимин дагы токтотту. Америкалыктар сириялык учак Раккада АКШ колдогон күчтөрү бомбалагандыктан улам чабуулга алынды деп билдиришти. Түштүк кореялык окумуштуулар буюмдарды жармаштыруунун жаңы жолун иштеп чыгышты. Алар кадимки эле октопус же орусча осьминогтун буттарындагы сордургучтан шык алган экен. Бул буюм май, суу, кургак, жылмакай же быдырлекке жерге дагы жармаша алат. Анда эч кандай химикат колдонулбайт. 3 жыл ичинде ал сатыкка чыгышы күтүлөт. Бириккен Улуттар уюму Таиландга кайрылып, монархияга шек келтиргендердин жазасын жеңилдетүүнү суранды. Адам укуктары боюнча Жогорку комиссардын кеңсеси бул кылмыш үчүн берилген жазанын оордугуна жана көптүгүнө кабатыр экендигин айткан. 2014-жылдагы аскердик төңкөрүштөн бери королго шек келтиргени үчүн тергелген адамдардын саны буга чейинки 12 жылдагы сандан 2 эсеге өскөн. Айыпталгандардын 4% гана акталган. Мындай соттор көбүнчө аскер сотунда жабык өтүп, айыпталуучулардын укуктары чектелүү болот. Үстүбүздөгү айдын башында Facebook'a жазганы королго шек келтирди деп табылган киши 35 жыл абакка кесилген. Түштүк Чыгыш Азия боюнча кабарчыбыз Чаңмай шаарында 2 жыл мурун ушул сыяктуу жазага туш болгон айымдын окуясын баяндайт. Сухин Конгбун жумушунан бир күнгө бошонуп, неберелерин апасы менен жолуктурууга камданат. Сухиндин кызы Сасиюмон түрмөдө. Анын кылмышы Facebook баракчасында Таиланддын королдук үй бүлөсүн мазактаганда болду. Неберелеримди жалгыз багуу абдан оор. Алар кыздар болгондуктан алардын коопсуздугу жөнүндө ойлонушум керек. Мен жумушта, алар үйдө отурса деп ойлоном. Чианг Май аттуу аялдар абагы жакын. Сансиюмон мындан 2 жыл мурун 28 жылга кесилген. Жакындарын көргөнү келген саналуу эле башка бүлөлөр ушундай узак жазага туш келген.
Мен ушундай болот деп ойлогон эмесмин. Мен балким 1 жылга олтурат деп ойлогом. Балким шарттуу жазаланат дегем. Биз баңгизат саткан жокпуз, киши өлтүргөн жокпуз, же уурдаган жокпуз. Аны полиция чакырып кеткенде суракка алынат деп ойлогом. Мындай болот деп эч ойлогон эмесмин. จะเรียกไปสอบสวนหาคนจริงคนที่ทำ Сасиумон күйөөсү башка аял менен кетип калганына ачууланып, ушуга барганын айтат. Бир досунун сунушу боюнча ал аялдын атынан Facebook баракчасын ачып, карама-каршылык жараткан комментарийлерди жазган. Бирок досу Сасиумондун үйүндөгү компьютерин колдонуп, аны кийинчерээк полиция таап алган. Тайланддын монархиясына терс сөз айтууга тыюу салынган мыйзамдын талабы боюнча да Сасиумонго берилген жаза өтө эле оор. Өзгөчө ал саясатка тиешеси жоктугун эске алганда жаза ашыкча оор. Ал королдук үй-бүлөгө берилгендигин жана күнөөнү мойнуна алууга мажбурланганын айтты. Ал королдук бүлөгө шек келтирген карапайым кишилер айтып салбаганда Сасиумон түрмөдө отурмак эмес. Критеммае Такком монархияны жан дили менен жактаган адам. Ал азыркыга чейин өткөн жылы көз өтүп кеткен король Бумиболтту жоктоп келет. Ал Чангмай шаарында Facebook'та королдук үй-бүлөнү мазактаган мазмундагы комментарийлерди көзөмөлдөгөн ыктыярчылар тобун жетектейт. Ал Сасиумондун комментарий тууралуу полицияга билдирген. Учурунда бул иштин артында ким турганын билген эмес. ไม่เสียครับแล้วไม่มีใครเสียใจด้วยนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยเป็น Мен өкүнбөйм, эч ким өкүнбөйт. Өлкөнүн эң урматтуу жана жогору турган институтуна шек келтирген маселе болуп турат. Таиланд королдук үй-бүлөнү Кудайга теңеген дүйнөдөгү жалгыз мамлекет экендигин түшүнүп жатам. Биздин соңку королубуз биз үчүн Кудайдан да артык болчу. Ал тирүү Кудай эле. Тай элинин ал королго болгон сезими ушундай. Сасиумондун үйүндө ал абакка кармалып кеткен күн белгиленген календар дагы деле илинип турат. เด็กๆตอนใหม่ๆเขาก็แย่เหมือนกันเขาก็ใหม่ๆ Кыздар башында абдан капаланып, эч кабылдабай коюшту. Улусу бара-бара түшүнүп калды. Апасы 28 жылга камалганын түшүндү. Бирок 28 жыл канча ай же канча күндөн турарын биле алган жок. Кичүүсү болсо 28де укканда ошол айдын 28-inde апасы келет деп ойлогон. Монархиянын кечирими менен Сасиумондун мөөнөтү 12 жылга кыскартылган. Бирок 12 жыл болсо да анын кыздары апасы жок чоңоюуга аргасыз. Эми спорт жаңылыктарына токтоло кетели. Бүгүн Сочиде дүйнөлүк чемпион Германия, азиялык чемпион Австралия менен конфедерациялар кубогунда беттешет. Демалыш күнкү оюнда болсо, видео калыс көңүл чордунунда болду. Чилилик Эдуардо Варгас тепкен голу видео калыс тарабынан четке кагылган жана кайра орундатылган биринчи оюнчу болуп калды. Натыйжада Чили Камерунду 2-0 менен утту. Мексиканын бир голу кайра кароодо жокко чыгарылып, анын Португалия менен беттеши 2-2 менен тең чыкты. Португалиянын капитаны Криштиано Роналдонун Реал Мадриттеги келечеги тууралуу маселе катуу талкууланууда. Британиялык жана испан гезиттери Роналдо клубтан кетип, Манчестер Юнайтедке кайра келет деп жазууда. 5 жылдык келишими бар болсо дагы Роналдо испаниялык прокуратуранын аны салыктан качты деп айыптаганына өтө ачуусу келген. Хорватиянын бийликтери улуттук команданын капитаны жана Реал Мадридтин чабуулчусу Лука Модрич боюнча тергөө баштады. Ал Здравко Мамичтин салыктан качканы тууралуу сот ишинде жалган көрсөтмө берген деп шектелүүдө. Мамич Динамо Загребте анын мурунку тренери болгон. Өткөн аптадагы сотто Модрич 13 жыл мурун Динамодан Англиялык Тоттенхам Хотспур клубуна көп миллион доллардык трансфер боюнча маалымат берген. Жаңылыктардын соңунда Бейжиңдеги жаңы көргөзмөнү көрө кетели. Гүлдөр океаны көргөзмөсү көп түстүү кагаз кыяктардан жасалган сүрөт. Алар мурун курал сыяктуу келбетте болгон. Көргөзмөнүн автору кытайлык сүрөтчү Ли Хонгбо мылтыкты декорацияга айлантып, достук идеясын даңазлагысы келген. Бул жана башка жаңылыктар азыр биздин интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Биздин дарегибиз bbc-kыргыз.com. Биздин сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиосу дагы уксаңыздар болот. BBC-нин жаңылыктарын ошондой эле Facebook'тан, Twitter'ден жана YouTube'дан дагы табууга мүмкүн. Ал үчүн бизди BBC Кыргыз деген дарек боюнча издеңиздер. Лондондо командабыздын атынан программаны көргөнүздөр үчүн рахмат. Аны даярдап алып барган Акчулпон Койчиева. BBC эфиринде кайрадан жолукканча саламатта болуңуздар.